Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ajma'in. Жараткан Аллах субханала ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз саламдары болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, жараткан Аллах субханала ва таала Кур'ан Каримде айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Tilka darul ahiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Бұл аяттың мәнісі tilka darul ahira дейді. Мына ошол Алла Таала акыретти, кыяматтагы бейиштеги түбөлүк жашоону айтып атат. Мына ошол бейиш акыреттеги. Ал бұл дүйнөдө жер бетинде текеберди кылып жүрбөгөндөргө, бұл жер бетинде бузукулук кылбагандарга, чындыгында баягы бұл жашоосун аяктаганда же жашоосун такыбалык менен жыйынтыктап өткөргөндөргө дейт да. Демек бүгүн ошол имам Захабинин Кабаир аттуу китебинен кийинки сабагыбыз бул текеберлик жөнүндө болмокчу. Аллах субханала ва таала Кур'ан Каримде Лукмандын баласына айтып атканын насаатын ушундай айтат да. Кур'анда келет: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ла тусаир хаддака линнаси ва ла тамши фил арди марахан. Сен адамдарга өзүңдүн жүзүңдү, мындайча айтканда өзүң боюңду адамдарга көтөрбөгүн. Жер бетинде текеберлик кылып, мактанып, моокумун канып, өзүңө менменсинип баспагын. Инналлаха ла юхиббу кулла мухталин фахур. Аллаху субханала ва таала менменсинип, мактанып, текеберлерди Алла Таала жакшы көрбөйт деди. Демек, текебердик бул шариятыбызда чоң күнөөлөрдүн катарында кирет. Адам текеберлик кылуусу менен автоматтык түрдө башкаларды кемсинтүүнү баштайт экен. Мына ошондуктан бул текеберлик эмне болот? Шариятыбызда арам деп эсептелинет. Чындыгында бул текеберлик жер бетиндеги эң биринчи Алла Таалага болгон күнөө деп эсептелинип калат экен да. Муну ким кылган? Ошол иблис, Алланын наалатына калган шайтан. Куранда эмне дейт? Ва из кулна лил малаикату усжуду ли адама фасажаду илля иблиса аба вастакбара ва кана минал кафирин. Алла Таала адам атаны жараткандан кийин бардык периштелерге буйрук берди: силер сажда кылгыла деп. Ошондо бардык периштелер сажда кылды, бир гана иблис, шайтан сажда кылгандан баш тартты, текеберлик кылды, жана капырлардын катарына кирип калды дейт. Демек, ким текеберлик кылган болсо, бул шайтандын кылган ишин кылып аткан деп билинип калат экен да. Мына ошондуктан шариятыбызда бул тыюу салынат. Мына ошол жерде эмне деп айтты шайтан? Кала ана хайрун минху халактани мин нарин ва халактаху мин тин. Шайтан айткан экен да, текеберлик кылып: мен бул адамдан жакшымын, андан жогору бийик турамын. Мен оттон жаралдым, ал болсо топурактан жаралды деп. Мына ошол жерде текеберлик кылгандыгы үчүн Алла Тааланын рахматынан, Алла Тааланын мээриминен такыр эле алыстап кетти. Ошондуктан шайтанга иблис деген ат коюлду. Иблис дегендин мааниси бул Алла Тааланын багы иблисти ошондой деп атап койгону. Бул абиласа деген сөз араб тилинде үмүтсүз деген маанини билдирет. Мындайча айтканда шайтан Алланын рахматынан үмүтсүз деген маанини билдирет. Ал эми шайтан деген сөз өзү дагы алыстоо деген. Демек, шайтан Алланын рахматынан алыс болгондугу үчүн, наалат болгондугу үчүн мына ушул ат менен аталып калды. Алла Таала Кур'анда эмне дейт? Айтат: Саасрифу ан аятияллазина ятакаббаруна фил арди бигайрил хак. Мен бул туура жолумду жер бетинде текеберлик кылгандардан башка кылам дейт да. Мындайча айтканда, текебер болгон адам Алланын туура жолун таба албайт деген сөз. Мына ошондон дайыма адам баласы жашоосунда кичипейил болгонго үйрөнүш керек. Пайгамбарыбыз бизге ошону үйрөткөн. Дайыма кичипейил болгонду, кечиримдүү болгонду, жакшы мамиле кылууну, эч кимди кемсинтпөөнү дайыма пайгамбарыбыз бизге өзүнүн насааттарында айтып келет.
Пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтат: "Ла ядхулул жанната ман кана фи қалбихи мисқала зарратин минал кибр." Пайгамбарыбыз айтты да, сахабалар менен отурганда, кимдин жүрөгүндө кымындай текеберлик болсо дагы ал бейишке кирбейт деди. Ошондо бир киши пайгамбарыбыздан сурады. Биздин бирөөбүз дейт, биз дейт, кийимибиз жакшы болгонду каалайбыз, бут кийимибиз жакшы болгонду каалайбыз, жакшы кийимди кийинип, бут кийимибизди тазалап, ушундай жүргөндү каалайбыз да дейт. Алар балки ошону текеберлик деп ойлоп алган болуш керек. Ошондо пайгамбарыбыз жооп берет: "Инналлаха джамилун юхиббул жамал." Алла Таала өзү улуу, берешен зат, сулуулукту, кооздукту жакшы көрөт. Бирок мен айтып аткан кибир, текеберлик дейт пайгамбарыбыз. Кибир деген текеберлик. Ал батарул хак, акыйкатты четке кагуу дейт. Акыйкатты такыр эле кабыл албастан, аны четке кагып салса, мына ошол текеберлик деди. Ва гомтун нас, жана адамдарды кемсинтүү деди. Адамдарды кемсинтүү. Демек, бул жерде текеберликтин жакшы бир аныктамасы чыкты да. Акыйкатты четке кагып, адамдарды кемситкен болсо, демек ошол текеберлик деп эсептелинет. Пайгамбарыбыздын хадисинде ушундай келет, жана тозокко текеберлер көп кирет экен да. Ошондон бул жерде пайгамбардын хадисте бейиш менен тозоктун сүйлөшкөнү келет дейт, бири-бири менен талашып. Бейиш менен тозок экөөбү сүйлөшүп кетти дейт. Бири-бирине далилдерди келтирип, ошондо тозок айтат дейт: "Факалатин нар усирту бил мутакаббирин вал мутажаббирин." Мага залымдар, текеберлер, үстөмдүк кылгандар кирет дейт экен. Ва қалатил жанна, алеми бейиш болсо, малия ла ядхулини илля дуафаун наси ва сакатум. Бейиш айтат экен: мага эмне үчүн анда жалаң эле кичипейилер, алсыз адамдар кирет дейт экен. Ошондо Аллаху субханаху ва таала жооп берет экен. Кал Аллаху табарака ва таала лил джаннати, бейишке айтат экен: "Анта рахмати", о бейиш, сен менин мээримимсиң, сен менин рахматымсың. Архаму бика ман ашау мин ибади. Мен өзүмдүн пенделеримди, каалаганымды рахматыма, мээримиме алып сага киргиземин. Ал эми сен тозок дейт экен, сен менин азабымсың. Каалаган пендемди азаптап сага киргизем дейт экен да. Андан кийин айтат: "Валикулли вахидин минкум амилу". Бирок экөөң тең толосун деп атат да. Тозок деле толот экен, бейиш деле толот экен. Алла Таала баарыбызды бейиштин амалдарын кылып, бейишке кирүүнү насип кылсын. Чындыгында бул текебердик, бул Аллага гана жарашат да. Бул улуулук, текебердик жаратуучуга гана жарашат экен дагы. Анан бул махлукка, пендеге жарашпайт экен. Мына ошондон Алла Таала хадисил кудусте айтат: "Ал кибрияу ридаи вал азамату изари, фаман назаани вахидан минхума казафтуху финнари вала убали." Мындайча айтканда, улуулук бул мен үчүн дейт экен да. Ким менден мындай улуулукту талашкан болсо, аны тозокко киргизе берем, ага көңүл бурбайм дейт экен. Мындайча айтканда, Алла Тааланын сыпатын талашкан болуп калат экен текеберлик кылган адам. Биз колдон келишинче жашоодо ошол текеберлик сыпаттан алыс болгонго аракет кылышыбыз керек да. Ошондон Алла Таала бизге намазды берип атат, орозо ибадатын, зекет, ажылык ибадаттарды, кайрымдуулук иштерди берип атат. Бул ибадаттарды аткаруу менен адам ыйманга толуп, ал кичипейил болуп, орозо кармаганда муктаждардын абалын билип, зекет бергенде дагы муктаждарды ойлоп, бир туугандарын ойлоп, намаз окуганда бардык жамандык ойлордон, жаман нерселерден арылып, мына ушундай бир жакшы адамдын нафсын тарбиялай турган ибадаттарды Алла Таала бизге берген экен да. Биз аткарган эле болсок, мына ошо Алла Таала каалаган сыпаттарга ээ болот экенбиз. Ал сабырдуулук, ал кечиримдүүлүк, экөө тең бейишке алып барат. Алла Таалага көбүрөөк шүгүр айтуу, ал дагы бейишке алып барат. Анча-мынча сыноолорго сабырдык кылуу, ал деле бейишке алып барат. Мына ошондуктан бул сыпаттан биз эмне болушубуз керек экен? Дайыма алыс болгонго аракет кылышыбыз керек. Күндөрдүн бир күнүндө
bir kişinin sol kol менен тамак жеп алганын көрөт экен да пайгамбарыбыз. Ошондо пайгамбарыбыз айткан экен: "Кул бияминике." О бир тууганым, сен сол кол менен жебегин, оң кол менен жегин десе, ал айтат экен: "Ла астати, мен оң кол менен жей албайм. Мен сол кол менен гана жейм" дейт экен. Кайра айтса дагы ошентип айтат экен да. Ошондо пайгамбар айткан экен: "Бул адамды текеберлиги гана ушундай кылды" дейт экен да. Макул деп оң колго аракет кылып жеген болсо дагы жакшы болот эле, бирок текеберликтен ушундай кылды деди, кийин ушул адам ошол колун тагыр көтөрө албай калды дейт да. Хадисте ошондой айтылат да. Баягы пайгамбар оң колу менен же десе ошого каршы чыккандыктан. Кээ бир риваятта шуллати ямину дейт, оң колу шал болуп калды дейт. Кээ бир риваятта эч бир ошол колун оозуна көтөргөнүн көрбөдүк дейт да, себеби пайгамбарыбыздын насаатын түздөн түз албагандыктан. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: бир киши бир жакшы бир кийимдерин, ошол учурдагы кийимдерин кийип алып, бул өзүнчө маселе, баягы жакшы бир кооздун кийип алып, ошон менен басып кетип жатып, ажабату нафсу дейт, өзүнө өзү моокуму канып кетти дейт. Текеберленип, менсинип кеткендиктен хасафаллаху бихил ард, аны жер жутуп кетти дейт да. Кыяматка чейин жутат дейт ошол хадисте. Кыяматка чейин. Муну ошондуктан баягы текеберликтин зыяны ал адамдын өзүнө, анын айланасына да тиет да. Ошондуктан шарият арам кылып атат. Шариятта бардык зыян нерсе бул арам деп эсептелине берет. Пайгамбарыбыз айтат, эмне дейт? Инна абгадакум илайя ва абадакум минни маджлисан яумал кыяма. Маниси, мага эң жаман көрүлгөнүңөр жана менин мажлисимден эң алысыңар кыяматта дейт да. Ал сарсарун, ал муташаддикун, ал мутафаййикун дейт. Мындайча айтканда, көп сүйлөгөндөр, ашыкча сүйлөгөндөр деп, анан мутафаййикун деди да пайгамбарыбыз. Анан алар айтты, көп сүйлөгөн, ашыкча сүйлөгөндү билебиз. Анан монун мааниси эмне дегенде, пайгамбарыбыз ал мутакаббирун, алар текеберлер деди да. Алар текеберлер деди. Ошондуктан текеберлик адамды бейиштен алыстатат экен. Эми бул убактылуу дүйнөдө биз колдон келишинче ошол бейишке алып бара турган гана иштерди аткарганга аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Юхшарул мутакаббируна яумал кыяма." Караңыз, кыяматта мутакаббирлер, текеберлер, менсингендер тирилет. Амсалу дор фи суар риджал. Мындайча айтканда, бойлору кумурскадай, бирок сүрөттөрү адамдын сүрөтүндө дейт да. Ошондой абалда тирилет. Алар бардык жерде кемсинтилет дейт. Бардык ошол жер бетинде ошол убакта махшардагы басып жүргөндөр не дейт? Ятаухум ахлу махшар би аржулихим мин хаванихим алалла. Алланын алдында мына ошол текеберлердин эч бир бакы маани маңызы же таразалары да өтө жеңил болгондуктан, эми Алланын алдында эч бир мааниге эмес адамдар болуп саналгандыктан, ошол кыяматка тирилген адамдардын бардыгы ошолордун үстүнөн басып өтүп кете берет дейт да. Мисалы азыр кумурскаларды басып өткөн сыяктуу ошондой эле тебеленди да калат дейт. Себеби текеберлер бул дүйнөдө өзүнүн деңгээлинен чоң нерсеге асылып алды дейт да. Мындайча айтканда, асылып алганы өздөрүнү текебер кылып, кудайдай сезип дегендей өздөрүндө эми. Анан башкаларды ушундай кемсинтип аткан болсо, бул дүйнөдө алар кыяматта азыр хадисте айтылгандай кылып кемсинтилет дейт. Ошондон пайгамбарыбыз айтат, 3 адамга Алла Таала такыр сүйлөбөйт, такыр карабайт дейт. Аларга кыяматта катуу азап бар дейт. Биринчиси шейхун зани, өзү аксакал, улгайып туруп зына кылса. Ва маликун каззаб, жана падыша болуп элин алдаса. Ва аилун мустакбир,
жана өзү жупуну жашап кедей кембагал болгону менен өтө текебер болса деп пайгамбарыбыз айтат. Ошондон баягы ушул пайгамбарыбыздын тарбиясын алган, пайгамбарыбыздан үлгү алган Абдуллах ибн Мас'уд өз сөзүндө айтат экен: "Аль-халаку фи снатайни". Эки нерсе адамды жок кылат дейт. Анын биринчиси аль-кунут, үмүтсүздүк дейт. Экинчиси бул уджбу, менменсинүү дейт да. Адамдын өзүнө өзүнө мокуму канып, менменсинип кетүү, ошо текеберлик кылуу деген сөз. Ал эми имам Мутриф айткан экен: "Мен кечинде уктап, эрте менен тооба кылып өкүнүп турганым өтө жакшы болот мага түнү менен намаз окуп, эрте менен ошого мактанганыма" дейт да. Ошого мокуму канганыма. Андан көрө тынч эле уктап, тынч турганым жакшы дейт да. Түнү менен намаз окуп алып, эртеси күнү өзүм мокуму канып, ушундай ишти аткарып койдум дегенден көрө дейт. Бул жерде дагы адамды ошол менменсинүүдөн сактангыла деген мааниде айтып атат. Ибн Динар өз сөзүндө "Ман а'жаба би ра'ihi далла" дейт. Ким өзүнүн ой пикирине менменсинип, мактанып кетсе, ал адам адашат дейт. "Ла такун му'жибан би амалика". Ошондуктан кылган амалыңа дагы мокумун канбасын, таң калбагын дейт да. "Фала тадри шакийюн анта ам саидун". Баары бир сен билбейсиң, бактылуусуңбу, бактысызсыңбы дейт. Бирок мына ошол бактылуу жолду тандаганга биз өзүбүзгө Алла Таала ыктыяр берип атат. Ошондон бактылуу жолду тандоо дагы өзүбүздүн колубузда экен, бактысыз жолду тандоо дагы өзүбүздүн колдо экен. Ошондон Абу Джафар аль-Бакир айткан экен, бул ошол имам Хусейндин неберелеринен: "Кайсы бир адамдын жүрөгүнө текеберлик кирген болсо, текеберлик орногон болсо, анын акылы кемей берет" дейт. Анын акылы кемей берет дейт. Ошо акылы кем болгондуктан анан башка бирөөлөргө зыян берип баштайт экен да. Мына ошондуктан биз дайыма мына ушул текебердик деген сыпаттан колдон келишинче эмне кылыш керек экен? Сактанганга аракет кылышыбыз керек экен. Мына ошого түрткү болгон дагы нерселер бар экен да. Демек, биз өзүбүзгө өзүбүз мокумубуз канып, ошол мокум канганда, менменсигенде башка бирөөлөрдү кемсинтүү деген пайда болгондо, бул текеберликке алып барат экен. Ал текеберлик кылыш менен кимге текеберлик кылган болсо, текеберлик кылынганынан бул адамды жаман көрүп баштайт экен. Таасирлери да. Андан кийин ошол менменсигенде башка бирөөлөргө рия кылып, эл көрсүн үчүн баштайт экен, ал дагы адамга зыян болуп эсептелинет. Ошондон пайгамбарыбыз айтат, бул Сахih Муслимде келет, Алла Тааланын сөзүн айтат да: "Инналлаха ауха илайя ан тавадау". Пайгамбарыбыз айтып атат, Алла Таала мага айтты дейт, силер кичипейил болгула деп айтты дейт. Хатта ла яфхара ахадун алахад. Бири-бириңерге үстөмдүк кылып мактанбагыла. Вала ябги ахадун алахад. Бирөө-бирөөгө экинчисине чектен чыгып мамиле кылбасын дейт. Баардыгыңар кичипейил, жакшы мамиледе болгула деген Алла Тааланын сөзүн пайгамбарыбыз бизге айтып атат. Мына ошондон хадисил кудусиде келет экен. Алла Таала айтат экен: "Иннама атакаббалу ас-салата мимман тавада'a ли азамати". Менин улуктугума баш ийип, кичипейилдик менен намаз окугандардын намазын кабыл кыламын. Ва каффа шахаватихи ан махарими. Өзүнүн кумарын тыйып, арам нерселерден сактангандардын намазын кабыл кыламын. Валам юсир алал маасия. Күнөөнү токтоткондордун дейт да. Күнөөнү кой, болду, тооба кылынып деп токтоткондордун намазын кабыл кыламын. Ва ат'амал жая. Муктаждарга, ач калгандарга тамак бергендин. Ва касал урян. Кийимсиз калгандарга кийим бергендин. Ва рахимал мусаб. Ооругандарга райым меримдүү кылгандын. Ва авал гариб. Бөтөн жат адамга муктаж болсо, ага баш калкалай турган жер берип. Эми күллү заликали. Ким баардык ошону кылган жакшылык иштерди Алла үчүн, мен үчүн кылган болсо дейт да Алла Таала.
чындыгында аларга мен кыяматта жүздөрүн нурдуу кылып коем дейт да. Мына ошондуктан биздин чындыгында намаздарыбыз, бардык амалдарыбыз кабыл болот десек, биз кичипейил болушубуз керек. Ниетибиз туура болуш керек. Ниетибиз Алла үчүн болуш керек, анан өтө ыхластуу болуш керек. Демек, алымдарыбыз айтат, мына ушул текеберликтен сактануунун дагы жолдору бар дейт да. Биринчиси тазкирун нафси бил авакиб вал асар. Ар бирибиз өзүбүзгө көзөмөл кылышыбыз керек экен. Бардык жаман сыпаттардын ичи тарылык дейбизби, көрө албастык, ошонун ичинде мына текеберликтин шариаттагы кыяматтагы зыянын биз билип турган болсок, ошондо биз бул жаман адаттан арылат экенбиз да, кой деп арылат экенбиз. Кеде багы ооруларды дагы барып зиярат кылып туруу дейт. Бул дагы адамдын нафсысын тарбиялайт дейт да. Жаназага катышуу, жаназага катышып, мисалы жаназага катышканда ошо бата кылабыз, бирөөдүн бул дүйнөдөн өткөнүн билебиз. Демек, өзүбүз дагы бул дүйнөдөн өтө турбайбызбы? Аны барып кабырга койгондо, кабырга барганда ал жерди көрөбүз. Канчалаган адамдар жатат, баары бул дүйнөдөн өтүп кетти. Демек, бул дүйнө убактылуу. Мына ошолорду бергенде дагы адам өзүнүн нафсын тарбиялап баштайт экен. Ошол эле учурда дагы чындыгында текебер адамдар менен жүргөн болсо, айланасында, алар эч бир жакшы сөздү укпаса, текеберлене берсе, демек алардан арылыш керек экен. Ошондо гана адам өзүн тарбиялай баштайт. Чөйрөсүн алмаштыруу деген сөз. Жупуну жашаган кедей кембагалдар менен аралашып жашаганда деле, же ошолор менен аралашканда деле, аларда чындыгында кичипейилдик, жакшы мамилелерди көрүп, адам дагы өзүн тарбиялап баштайт дейт да. Андан кийин тафаккуру фин нафс дейт. Адам өзүнүн нафсында, нафсы жөнүндө ойлонуу, алам жөнүндө ойлонуу, Алла Тааланын бизге берген нематтары, чындыгында 6 саныбыз амандыгы бул Кудайдан болгон чоң немат. Мусулман болуп жаратылганыбыз, хидаят, ыйманыбыз бар, ал Кудайдан берген чоң немат. Балдарыбыз бар, жумушубуз бар болгон болсо, тынч мамлекетте жашаган болсок, бул дагы бардыгы чоң немат да. Мына ошолордун бардыгын эстеген болсок, бизге бул аябай жакшы нафсты тарбиялаганга бизге мүмкүнчүлүк түзөт да чындыгында. Анан биз тарыхтан, китептерден, текеберлердин, менсингендердин окуялары толтура да тарых китептерде, ислам китептеринде. Мына ошолордун окуяларын бакы окуп үйрөнсөк. Мисалы, Иблис эмне болду, шайтан, Алланын наалатынан бейиштен куулду, түбөлүк тозокко түшөт. Бул жерде Намруттун, Фараондун, Корундун, Хамандын окуялары бар. Ошол эле учурда пайгамбарыбызда Абу Жахилдин убактары, Убай ибн Халафтын, алар эмне болду? Мына ошолордун бардыгын бакы окуп билген болсок, чындыгында залымдардын, текеберлердин аягы жаман менен бүтөт экен. Кой айланайын деп өзүбүздүн пайгамбарыбыз көрөткөн жолуна түшүп калат экенбиз. Андан кийин худурул маджалисил илм. Илим мажлистерине, илим бар жерде, талимдерде отуруу дагы алымдардын маселелерин, баяндарын, ошол жакта жазылган китептерди окуу дагы адамга бакы өзүнүн нафсын тарбиялаганга жакшы бир шарттарды, өбөлгөлөрдү түзөт экен. Мына ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызды ушул аяттарды, хадистерди уккандан кийин амал кылгандардан, амалды дагы ыхлас менен кылгандардын катарына кошкон болсун. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбыздын жан дүйнөбүздү байытып, акыл пикирибизди тунартып, ниетибизди ыхластуу кылып, бардык жакшы сыпаттар менен өзүбүздү кооздоп, жаман сыпаттар менен арылтуусун Алладан тилейбиз. Аллаху субханаху ва таала ар бирибиздин кылган ибадатыбызды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.